Мектеп парламентinin ишин ачык деп жарыялайм. Биз бүгүн парламентибиз үчүн жаңы компьютер сатып алуу маселесин талкуулайбыз. Эски компьютерге эмне болду? Мен аны үйгө алып барып койдум. Ишиме керек. Кыскасы, жаңысын акчаны кайдан табабыз? Чоңбай, мүмкүн жаңы компьютердин кереги жок чыгар. Керек. Болгондо да кандай керек? Мектептин эртең мененки тамагын 10 сомго көтөрүүнү сунуш кылам. Ошондо жетет эле. Жок, бул адилеттик болбой калат. Мектеп парламентинин төрагасы менмин. Ошондуктан мен чечем. Бардык окуучулар, көңүл бургула. Эртең биздин мектепке Билим министрлигинен комиссия келет. Меймандарды жакшылап тозуп алалы. Парадтык кийим кийип келесиңер. Комиссия дейби? Жакшы болуп тур да. Алардан мектепке деп бирдеме сурап алыш керек. Бизде бар эле бар го? Эчтеке эмес. Ашу окат баш жарбайт. Биз дегенди мектеп парламенти дейт. Абы болсо биздин спорт залыбыз толук жабдылган. Жакшы экен. Дене тарбия сабагынан артта калууга болбойт. Айтмакчы, биздин мектептин окуучулары өздөрүнүн парламентин да уюштуруп алышкан. Мына анын төрагасы Чоңбай. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсыз. Ушинтип саамалыктарды уюштуруп жатканыңар абдан жакшы. Ооба, биздин мектептин аты бүт облуска кылган. Туура айтасыңар. Мектебиңер жакшы экен. Бүт баары бар тура. Биздин балдар окуганды жакшы көрүшөт. Дагы окуу жабдуулары болсо деген тилек бар эле. Жабдууларбы? Ал жагынан мен жардам бере алам. Бизде мектептерди илимди өнүктүрүү программасы бар. Ой, укмушко. Ошондуктан силердин мектепке илимий лаборатория берсек болот. Бирок бир шарт менен. Ал үчүн лабораторияны кантип пайдаланасыңар? Ошол тууралуу планды бизге беришиңер керек. Ананчы, планды жазып беребиз. Иши кылса мен силерге бир жума берейин. Макулсуңарбы? Макулбуз. Кыскасы, мен төмөнкүлөрдү сунуштайм. Биринчиден, илимий лаборатория менин кабинетимде болот. Эмне үчүн сеникинде болуш керек? Директор өзүнчө кабинет бөлүп берсин. Акырын кылачы. Экинчиден, лабораторияны пайдаланган окуучулардан акы алууну сунуштайм. Бул такыр жарабайт. Сен ушуну планга киргизген жатасыңбы? Анын эмнеси бар экен? Минтсек, биз эч качан лаборатория ала албайбыз. Бу жерде төрага ким өзү? Менби же сенби? Сен унутуп калдыңбы? Биздин колдоо менен төрага болбодуң беле? Айдарга каршы кол көтөрүп, сени шайлаганбыз. А сен болсо окуучуларга кыянатчылык кылып атасың. Ошондой да. Мен сени мектеп парламентинен чыгарам. Эмне? Силерге тойдум. Бул парламент болбой эле бардак болуп калды. Андай болсо кете бер. Сенсиз эле иштей беребиз. Кыскасы, Чоңбай илимий лабораторияны өз кабинетине койдуруп, анан пайдаланган окуучулардан акча жыйнап жатат. Андай болбойт да. Анан ушуну лабораторияны пайдалануу планына жазган жатчабы? Албетте. Мынтип отурса, биздин мектеп эзели илимий лаборатория ала албайт. Ооба да, бул парламенттин айынан биз да конкурстан утулабыз. Ошон үчүн мектеп парламенттин төрагасын кайра шайлоону сунуш кылам. Ал үчүн адегенде Чоңбайды кетириш керек да. Аны көп балдар колдойт. Ошолор аны кайтарып жүрүшпөйбү? Бирок биз да жүйүнү боштордон эмеспиз. Туурабы балакайлар? Ооба да. Баарын ары бери кылабыз. Бу жерде ким бушка экенин биз аларга көргөзөбүз. Эң эле сонун болду. Эмесе биз эртең эле эл алдына чыгабыз. Урматтуу мектеп окуучулары, шашылыш жарыя. Мектеп парламенти таркатылды. Жаңы төрага шайлангыча анын ордун убактылуу мен Элсина ээлеп турмакчымын. Чоң рахмат. Мен бир нерсени түшүнө албайтам. Элсинаны ким чоң кылды? Биз менен деле бир жолу акылдашып койсо болмок да. Ооба да. Мен ага лабораторияны пайдалануу планын жазып бермекмин. Теориялык жактан алганда. Эмне үчүн сен? Мен деле жазып бергим келет. Болтурчу. Ким чоң болорун чечебиз да. Саламатсызбы, Билим Саватбекович? Бу жерде эмне болуп атат? Бүт мектеп дүрбөлөң түшүп аткан эмнеси? Бар жайында. Биз мектеп парламентин кайра шайладык. Эмне үчүн? Чоңбай аз жерден мектебибизди илимий лабораториясы калтыра жазады.
ушул кабинетке койдуруп туруп окуучулардан акча жыйнагысы келген. Мына ошондой план болгон. Ошондой дечи. Мунусу эми жарабаган жорук да. Мына ошондуктан биз аны кайра шайладык. Жакшы кыласыңар. Эми мектепти иретке келтиргиле. Албетте, Билим Саватбекович. Эң башкысы бул мектептин окуучулары. Биздин күч бирдикте. Мен баарын тартипке салам. Саламатсызбы агай? Келдиңерби? Отургула. Жыйналышты баштайбыз. А сен эмнеге буйрук берип атасың? Сени бирөө төрайым кылып шайлады беле. Эми бирөө баш жолуш керек да. Мына эми мен чоң болом. Кантчада чоңбайды коолап чыккан менмин го. Сенби? Айелди ким чогултту? Баарыңарга мен баш көз болбодум беле? Буларды көрөй. Асага эмне кылышты? Мен айтпаганда ким айтып турду эле? Кыскасы, мен төрага болуп, биздин мектепке лабораторияны мен утуп келем. Сен керек болсо, ал сөздү кантип жазышты да билбейсиң. Теориялык жактан алганда. Планды мен жасам. Тигини кара, мен баарыңардан мыкты төрайым болом. Ошондой дечи. Мен силерсиз эле баарын жасай алам. Силерсиз так мен баарын жасайм. Аны көрө жатабыз. Кыскасы улан, мага сенин жардамың керек. Эмне кылыш керек? Мени төрага шайлаш үчүн балдарга акча төлөш керек. Жакшы болот. Мектепте башаламандык уюштуруу керек болуп атат. Аны ары бери жасайбыз. Эмне үчүн анча керек болуп турат? Эмне дегенде мен тартипти орноттум дегидей болуш керек. Анан мени төрага кылып шайлашат. Достор, биз Элсинага жардам кылдык. Биздин мектепте бирдемелерди өзгөрткүбүз келген эле. А Элсина болсо иши кылып төрайым болгусу келиптир. Туура эмес. Көрсө, өз жеке кызыкчылыктарын көздөгөн экен. Эми болсо, мектеп парламенттин чыныгы лидери элегени маанилүү. Мына, мисалы, мендей окуучу. Эми илимий лабораторияны пайдалануу планын кантип жасам? Ой, саламатсызбы, Билим Саватбекович? Элсина, эмне үчүн мектепте башаламандык болуп атат? Эч ким окубайт. Сенин досторуң кайда? Алар эме биз урушуп кеттик. Элсина, силер өзгөргө өзүңөр кам көрүшүңөр керек деп айтпадым беле? Силер бирге болгондо гана майнап чыгат. Мен түшүндүм. Мурдагы парламенттен биздин эч айырмабыз жок экен. Анын үчүн эмесе досторуңду чогулт. Эми бизди эмнеге чогултту? Жетет эми. Эгер биз азыр бирикпесек, мектеп тарап кетет. А лабораторияны унутсак да болот. Теориялык жактан сен туура айтып жатасың. Эң башкысы бул мектеп окуучулары. Силер өз турмушуңар менен окууңарды өзүңөр тескеш үчүн парламент ойлоп чыгарылган эмеспи? Өзүңөргө өзүңөр кам көрүшүңөр керек. Биздин күч бирдикте. Бирок, эми кимибиз төрага болобуз? Азыр кайра чабышабыз эми. Чабышпайбыз. Биз чыныгы парламент жасап туруп, анан чогуу план жазабыз. Туп-туура. Аны жазганга 1 күндүк гана убакыт калды. Анда биз эмне турабыз? Тезден ишке киришели. Биз Жүсүк экөөбүз компьютер алып келели. А мен кагаздарды кандайын? Биз кайрадан бирге экенибизге сүйүнүп жатам. Илимий лабораторияны пайдалануу боюнча планыңарды биз карап чыктык. Анан кандай чечимге келдиңер? Бизге баары жакты. Силер конкурсту уттуңар. Биз силерге лабораторияны беребиз. Бирок бул мыкты планды кимиңер жаздыңар эле? Биз баарыбыз жазганбыз. Келип келип эле аягы сонун бүттү. Ооба да, жалгыз менин колумдан келмек эмес экен. Сиздин кеп кеңешиңизге чоң рахмат, Билим Саватбекович. Силер биримдүү болгондо гана майнап чыгат. Мен да лабораторияда иштесем болобу? Албетте, бул деген мектептин бардык окуучулары үчүн да. Билим министрлиги жаңы конкурс жарыялаган силер билесиңерби? Анда сонун болуптур. Мектептин жаңы спорт аянтчасы үчүн конкурс экен. План жазасыңарбы? Албетте жазабыз. Баарыбыз биргелешип жазабыз.